Борбордук шайлоо комиссиясы Бүтүн Кыргызстан партиясы үгүт иштерине окуучуларды катыштырды деген маалыматты текшерип жана укуктук баа берүү үчүн Ички иштер министрлигине жөнөттү. Бул тууралуу БШКнын ыкчам чара көрүүчү тобу кабарлады. Буга чейин социалдык тармактарда Бүтүн Кыргызстан партиясынын Алай районундагы жолугушуусунда улуттук кийимчен жаш кыздар саясатчы Адахан Мадумаровду борсок менен тосуп алганы тартылган тасма тараган. Анда мектеп курагындагы жигиттер дагы партиянын моюн орогучун тагынып, байрагын көтөрүп турганын көрүүгө болот. БШКнын маалыматына караганда шайлоо мыйзамынын 28-беренесинде үгүт иштерин окуу жайлардын имараттарында өткөрүүгө тыюу салынган. Ошондой эле үгүт иш-чараларына жашы жетелектерди тартууга мыйзам жол бербейт. Ушундан улам орто мектептин жетекчилиги тарабынан ыктымал болгон административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу фактысын текшерүү зарыл экенин БШКнын сайтындагы маалыматта белгиленген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү шайлоочулар менен жолугушууга окуучуларды атайлап алып келүү болбогонун Азаттыкка билдирди. Алар студент экенин айтышкан. Чаткал районунда күйүүчү май 70 сомдон сатылууда. Буга чейин аталган райондо бензин 75 сомдон сатылып жатканы айтылып, наразычылыктарды пайда кылган. Мындан кийин жергиликтүү бийлик тиешелүү тараптар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бааны арзандаткан. Деген менен бензин кымбатташы азык-түлүктүн жана жол киренин жогорулашына алып келүүдө дешет адистер. Кененирээк кабарчыбыз сөз кылат. Жалал Абад облусунун Чаткал районунда 1 литр бензин 70 сомдон сатылууда. Бул тууралуу аталган райондун акими Алтынбек Сеңирбаев билдирди. Буга чейин күйүүчү майдын баасы 75 сомго чыгып, бир топ нааразычылыктарды пайда кылган эле. Мындан улам тиешелүү тараптар менен сүйлөшүүлөр жүрүп, күйүүчү майдын баасы арзандатылган. Буга чейин райондо 1 литр бензин 75-77 сомдон сатылып жатканы кабарланган. Ал башка тамак аш өнүмдөрүнө таасирин тийгизип, райондо кымбатчылык болуп жатканы айтылган. Чаткалда 4 айыл өкмөтү 12 айыл бар. Учурда район боюнча 7 май куючу жайдын 3-өө гана иштеп жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматына ылайык, орточо баалар бензиндин А95 үлгүсү 61,51 сом, А92 үлгүсү 56,96 сом, А80 үлгүсү 54,124 сом. Ал эми дизелдин баасы 51,169 сомдон болуп жатат. Учурда Кыргызстанда күйүүчү майга болгон баа кескин жогорулаган. Мындан улам айдоочулар бир топ убайым тартууда. Биз жол кираны кымбаттасак, эл бизди түшүнгөнү түшүнүп атат, түшүнбөгөнү түшүнбөй атат. Азыр үйгө продуктага, например, 100 сом тапайкан болсак, азыр 70 сомго түшүп калды. Кыйын болуп калды. Продукта кымбат. Эмнеге кымбат десек, базардагылар бензинге айтышып атат, жол кира кылмап болуп атат. Кыйын болуп калды элге. Şu бензинди түшүрсө бизге эми жакшы, элге эми жакшы. Клиенттердин арасында түшүнбөчүлүктөр болот. Клиенттер эми мурдагы сена менен азыркы сенаны салыштырат да, мурдагы сена арзан кетишкен. Азыр кымбат кетип аткан үчүн улар тартышат да. Тартышып ортодо келишпестик болот. Ошондой нерселер болуп атат. Президенттик администрациянын жетекчиси, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстандын бийлиги күйүүчү майлоочу майлардын баасын туруктуу кармоо механизмдерин караштырып жатканын билдирген. Гүлзада Турубекова, Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Баткен облусунда сүлүктүү көмүрү ортомчулар аркылуу баасы көтөрүлүп, жашоочулардын капчыгына туура келбей жатат. Мындан улам район акимдери айыл өкмөттөрү жеткиликтүү баада камсыздап берүүсү зарыл экендигин облус башчысы Абдикарим Алимбаев көмүр казуучулары менен болгон жолугушуусунда тапшырма берди. Талап аткарылбаса керектүү чаралар көрүлөрүн да эскертип өттү. Ага кошо эле сүлүктүү көмүрү биринчи кезекте облус калкын камсыздап, андан кийин гана сыртка экспорттолуусу керектиги айтылды. Сүлүктүүдө жыл сайын 200 000 тоннага жакын көмүр казылат. Анын 70 000 тоннасы Баткен облусунун калкын толук камсыздаганга жетет. Калган көпчүлүк бөлүгү буга чейин Тажикстанга экспорттолуп келген. Бул жылы чек ара жабыктыгынан мыйзамсыз жол аркылуу кошуна өлкөгө көмүр ташыган фактылар орун алууда. Көмүрдүн баасы бүгүн өтө өсүп кетти. Бүгүнкү күндө ошол биздин Баткен областынын калкы ошол көмүрдү ала алабы? 9 сомдон сатып жатат, мисалы үчүн БРди. 100 килограмм алайын десе 900 сом. 100 килограмм көп болса бир 2-3 күнгө жетет. Анда болсо биз кыштан чыга албайбыз. Элибиз кыйналат.
Қазақстандын Актау шаарындагы кафе эмнеден улам жарылганы аныкталды. Спутник Казакстан агенттиги Мангистау облусунун өзгөчө кырдаалдар департаментине таянуу менен кырсыкка газ баллондун жарылышы себеп болгонун жазды. Маалыматка ылайык жарылуу болгон жерден 2 газ баллонду алып чыгышкан. Уранды алдында дагы 2 жатат. Талкаланган имараттын аянты 100 чарчы метрди түзөт. Адамдар жаракат алган жок. Шеркала комплексинин ээси бардык кызматкерлер саат 20:00 чейин чыгып кетишкенин тастыктады. Андыктан жарылуу учурунда ичинде эч ким болгон эмес. Авариялык куткаруу иштерине өзгөчө кырдаалдар департаментинен 70 кызматкер, 11 техника, 150 полиция кызматкери, жарандык инженердик кыргыздардын 20 техникасы тартылды деп айтылат маалыматта. Элдин ден соолугу чың болбосо күчтүү мамлекет түзүү мүмкүн эмес. Эң биринчи байлык ден соолук деп айтылат адам баласында. Ошондуктан биринчи кезекте биз адамдардын, жарандарыбыздын ден соолуктарын карашыбыз керек. Андан кийин анан экономика, андан кийин анан күчтүү мамлекетти курабыз деп максат кылсак болот да. Президент биринчи кезекте мамлекет өлкөнүн жарандарынын саламаттыгын сактоого кам көрүшү керектигин белгиледи. Ал мобилдик клиниканын ишинин баштоосу азыркы бийликтин ишинин оң натыйжаларынын бири болоруна токтолуп, демөөрчүлөргө ыраазычылык билдирди. Ошондуктан мына ушуну жардам берип аткан биздин Ислам өнүктүрүү банкына, араб бир туугандарга терең ыраазычылыгымды билдиремин. Өзүмдүн атыман жана ушу сиздердин атыңыздардан, жалпы кыргыз элинин атынан. Анткени бул клиника 5 жыл бою Кыргызстанды кыдырып жүрөт эми. Мына бүгүн кеминден баштап атабыз. Жакында биякты баарын бүткөндөн кийин, карап бүткөндөн кийин көлгө өтөт, анан нарынга өтөт, анан талас, анан ушу түштүктү бардык жакты кыдырып келет. 5 жыл бою дарылануу, адамдар дарылоо, кароо, анализдерин чыгаруу бардыгы бекер болот. Өзүңүздөр мүмкүнчүлүгүңүздөр барлар, өзүңүздөр келип түздөн түз эле келип көрүнө берсеңиздер болот. Ал эми мүмкүнчүлүгү жокторго тез жардам автоунаалары жиберилип, алып келип, карап, кайра жеткизип койгонго чейин мына ушундай шарттарды түзүп берип атышат. Ошондуктан дагы бир жолу элдин атынан мен ыраазычылык билдирем сиздерге. Муну менен катар өлкө башчы энергетика жана суунун тартыштыгы тууралуу маселелер боюнча да пикирин билдирди. Мына ушинтип иштеп, жакшы иштерди жасаса болот экен да. Болот экен. Ал эми кемчиликтер дагы бар. Жок эмес. Ал кемчиликтер кечөө бүгүн эле жаралып калган жок. 30 жылдан бери, айрыкча акыркы 10 жылдан бери чирип калган биздин системалар бар. Бул энергетика тармагы болчу. Мен келе калып эле сууну жутуп алган жокмун да токтогулдаганы. Мына азыр проблема суу биздики, электроэнергия. Бирок ошого карабастан мен талап коюп атам. Светти өчүрбөгүлө. Элге мына 77 тыйын менен калтырдык, билесиздер өзүңүздөр. Тоген казыналарын казган тармактарга көтөрдүк. Элдин светин 77 тыйындан көтөрбөгүлө деп мен тапшырма берип, мен аягында. Ошо менен көтөргөн жокпуз. Көтөрүш үчүн биз пенсия пособияларды, эмгек акыларды көтөрүп туруп, андан кийин анан көтөрсөк болот деди. Мамлекет башчы алдыдагы жогорку кеңешке шайлоолор темасына токтолду. Садыр Жапаров мурунку шайлоолордон айырмаланып, учурда катышып жаткан партия жана депутаттыкка талапкерлерге эч кандай тоскоолдуктар жок экенин белгиледи. Каалаган кандидаттар катышып атат. Оппозициясы бар, позициясы бар, мурдакылар деп айтасыздар, 30 жылдан берки эски жүздөр деп айтасыздар, сайраган сагызгандар деп айтып атасыздар. Эч кимисине биз бут тозгон жокпуз. Мына өзүңүздөр көрүп турасыздар да. Мурда кандай болчу эле? Мурда бийликтин гана партиясын иштечү, оппозиция көчөдө калчу, светин өчүрүп салчу, залды берчү эмес, көчөнү да берчү эмес керек болсо. Биз анын бардыгын жок кылдык да, биз демократиялык өлкөбүз. Мына элдин тандоосуна коелу деп силердин тандооңорго койдук бар. Эскилер келе атат деп эч бир аларды мындай неме кылып жектебегиле. Анткени өзүңөрдүн колуңарда турат. Мурдакыдай партия менен түзүп туруп 120 кишини түзүп, алдыңкы 5тик, 10дук, 20лык деп орун саткан жок мында. Эгер ошол талапкерге ичинен добуш берсеңиз өтөт. Бербей койсоңуз өтпөйт, келбейт. Эскиби, чимкирекпи, башкасыбы өтпөйт. Добуш бербей койгула болду.
мына өзүңөргө салып берип атабыз. Жолугушуунун жүрүшүндө президент Кемин районунун тургундарынын пенсияларды жогорулатуу, азык-түлүктөрдүн сапатына тийиштүү көзөмөл орнотуу, салык органдарынын чакан ишкерликке басым жасоосу, спорттук комплексти куруу жана башка маселелерге байланыштуу суроолоруна жооп берди. Эми үмүтүбүз чоң, үмүтүбүздү актайт деп мен ишенем. Бирок могу налоговый инспекцияны кичине айткым келип атат. Көп нерселер болуп атат. Эми эле биз келгенде эчтеке сүйлөбөгүлө дегенден сүйлөбөй оозубуздун баары жабылып калган болчу. Рас уруксаат бердиң, айланайын, рахмат. Мен өзүңө деле барайын деп аткам. Анан налоговый инспекция предпринимательдерди кыйнап атат. Мен акыркы 17 жылдан бери саясатта жүрөм. Мен кооз сүйлөй албайм, бирок кооз иштейм. Сагызгандай сайраганды билбейбиз, бирок ошондой таза, тез, бат иштегенге биз мүмкүнчүлүгүбүз жетет. Ал эми налог боюнча азыр жаңы жылдан баштап, жаңы жылга чейин чыдап туруңуздар, жаңы жылдан баштап жаңы кодекс иштеп баштайт, налоговый кодекс азыр долбоору даярдалып атат. 8 миллионго чейин товар обороту барларга 1 тыйын налог төлөбөйсүңөр. Бул деген сөз жанагы камогу бар же жанагындай майда чүйдө ушундай бир базарда тияк биякта иштегендер 1 тыйын төлөбөйт деген сөз. Алтынбек Бекторов, Калыс Өмүралиев, Регион телеканалы, Чүй облусу. Баткендин Сүлүктүү шаарында шахтада газга ууланган 2 кишини куткаруучулар аман-эсен алып чыкты. Билдирмеге ылайык алгач шахта урап түшүп, ичинде адамдар калып калгандыгы тууралуу маалымат түшкөн. Куткаруучулар барганда шахта урабай эле ичинде тосмо орнотуп жаткан 2 эркек кишини газга ууланганы маалым болду. Куткаруучулар аларды чыгарууга жардам берген. Учурда абалдары жакшы деп жазылган маалыматта. Окуя болгон жерге 6 куткаруучу тартылган. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 10 адам ар кандай жаракат алганын кабарлаган. Саламаттык сактоо министрлиги маалыматка тактоо киргизип 8 адамдын олуттуу жаракаты жок болгондуктан медициналык жардам алып кетишкенин билдирди. Ал эми бирөө Бишкектеги травматология жана ортопедия илим-изилдөө борборунун омуртка патологиясы бөлүмүнө жаткырылган. Экинчи кишинин колу кесилип улуттук госпиталга түшкөн. Бирок алда үйүнө чыгарылган деп айтылды. Бегиле кетсек, кечээ 7 ноябрда саат 10:06 Борбор калаанын батыш тарабында Ак Тилек пластик чыгаруучу заводу күйүп жатканы тууралуу өрт өчүрүүчүлөргө маалымат түшкөн. Жерине 5 бригада, 1 автошаты, 1 суу ташуучуна 5 куткаруучу тартылган. Саат 12:21 жалын чектөөгө алынган. Дээрлик 13 сааттан кийин кечки 22:37 өрт толугу менен өчүрүлгөн. Жалпысынан 800 чарчы метр аянт күйгөн.